Биздин бүгүнкү чыгарылышта телевизиот программасынын Баткен облусуна болгон иш сапарын көрүп аласыздар. Кетмен менен классташынын өмүрүн кыйган жаран. Асылбек кыша кеткен. Бир эмес бир нече жолу тоноочулук жана каракчылык фактыларын жасаган мурдагы кылмышкер. Эң чоң сумма 37 мындай алып кеткен. Кармалып калганда 76 Үй бүлөсү менен мал уурулугун жазоого шектелген жаран. Бирөөдөн карыз алып калдым. Шуну төлөй албай калдым. Үстүбүздөгү жылдын 7-февраль күнү Кызыл Кыя районуна караштуу Ак Булак айылындагы Иордан көчөсүндө каргашалуу окуя болгон. Анда эки теңтуш спирт ичимдигин ичип олтурушуп, өз ара пикир келишпестиктен улам уруша кетишет. Бири-бири менен отурушуп, эки классташтар бири-бири менен отурушуп, пикир келишпестиктен кетмен менен башына чапкандыктан башына чапкан жараттан кетмен менен ошол себептен каза болгон. Бул окуя өтө мыкаачылык менен коштолгон десек болот. Кылмышка шектүү деп кармалган жаран маркумду кетмен менен бир нече жолу башка чаап, кетмендин башы сынып кеткенди. Анын сабын ала коюп, маркумдун мойнуна бир нече жолу сайып жиберген. Разак. 8-февралда Масалда Асылбек кыша кеткен. Досуңуз беле? Досум Чоң отурасыздар. чогуу турганбыз. Кыша кетип калганда. Биле аласызбы чоң? Кошумчалар турган эми мен туугандардан кечирим сурайбыз деп милдеттик. Кечирасыздар. Бул факты боюнча Кызыл Кыя райондук ички иштер бөлүмү тарабынан тийиштүү тергөө амалдары жүргүзүлүп, шектүү деп кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Бул жаран 35 жашта. Бүгүнкү күндө Кадамжай райондук ички иштер бөлүмү тарабынан бир нече жолу мал уурулугуна шектүү катары кармалган. 2019 жылдын 12 май күнү бизге Миңчинар айылынын тургундары тарабынан арыз келип түшкөн. Ыкчам бийликтөө иштеринин негизинде ошол эле айылдын жарандары 1984 жылы туулган Жарматов Эргешбай жана анын аялы Жарматова Атыргүл, анын балдызы Турсунова Жумагүл кармалган. Кармалган кишинин өзүнүн айтуусу боюнча 12 баш мал урдалган. Ал малдар бардыгы талаадан кеткен. Алып барып башка областка саткан. Ал эми кармалган жаран мындай кадамга баргандыгын себебин карызга батып, анын пайыздык үстөгү көбөйүп кеткендиктен ушундай жолго баргандыгын айтат. Буга кошумча карызды атасы катуу ооруп, ошол себептен дары-дармек алуу максатында алгандыгын кошумчалады. 4 торпол. Калган 8. Кайсыл жактан? Өздүн инчилардан. Не максат менен? Бирөө процент кылып берди дагы ошонун айынан. Адырда жүрүшөт да мындар. Адырга кой беришет. Бирөө ооруп калды. Ошонун айынан процент алып ошо казып калды. Дарылатыш үчүн, Эми кандай болсо да кылмыш иши болду. Кандай болсо да бирөөнүн ак эмгеги менен чогулткан мал жанына кол салуу фактысы болду. Акыркы чечим Фемида өкүлдөрүндө болмокчу. 2003 жылы туулган Мукашев Марлис Койчуманович изделүүдө. Ал үстүбүздөгү жылдын 13 май күнү өзүнүн үйүнөн чыгып кеткен бойдон ушул күнгө чейин кайтып келген эмес. Кимдегин бул сүрөттөгү баланы көргөн же анын кайда жүргөндүгү тууралуу маалымат билсе, жакынкы милиция бөлүмдөрүнө же экрандагы телефон номерлерине чалып кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Кызыл Кыя районунун аймагында былтыркы жылдан бери үй тоноочулук фактылары катар-катары менен жазалып баштаган. Бул боюнча ыкчам иликтөөлөр жүрүп, бирок ушул жылдын февраль айына чейин эч кандай татыктуу тыянак чыккан эмес. Качан гана ууру Чаламандын чак түчүндө Кызыл Кыя шаарындагы Железнодорожная көчөсүндө жайгашкан үйгө кирип, баалуу буюмдарды уурдап бара жаткан жеринен үй ээлери кармап калган чакты. Бул фактылардын бети ачылган эмес. 2019 жылдын 4 февраль күнү болжол менен 14
30 шамасында Кызылкия шаарынын железнодорожный көчөсүнүн жашоочусу кайрылган. Бизде ошол жерде ууру кирип уурдап аткан жеринде жана аталган үйдүн ээлери келип калганына карабастан уурдалган нерселерди көтөрүп ээлерден түртүп чыгып качып кеткен деп маалымат келген. Кылмышка шектүү дароо кармалды. Тергөө учурунда ал жогоруда айтып өткөндөй бир топ уурлук иштерин жасагандыгы такталды. Бул жаран мурда сот жообуна тартылган. Абактан чыккана 1 жыл боло электе. Минтип кайрадан темир тор артына кетип отурат. Эң чоң сумма 37 мындай алып кеткен. Кармалып калганда 76 Ошо сен соттолдуңузбу? Кайсы бирөөнүн менчи деп жатырмыштар. Бурундан сабак отурсузбу? саралган машина алып. Бирөөнүн мүлкүнө уруксатсыз кол салган жарандын баш коргоо чарасы 2 айга камакка алынды. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. 17 майда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өздүк коопсуздук кызматы аскер прокуратурасы менен биргеликте 50 000 сом пара алып жаткан жеринен УКМКнын кызматкерин кармады. Кармалган адам териштирүүнү токтотуу үчүн 350 000 сом пара талап кылгандыгы аныкталды. Бул факты Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин 320-беренесинин 2-бөлүмү жана 326-беренесинин 2-бөлүмүнүн 1-пункту боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Вот, 3-я надпись, взятка. 4-я купюра. Ат Башы райондук аскер комиссариатынын бөлүм башчысы 30 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Окуя 17 майда болгон. Такталган маалыматтар боюнча кармалган жаран Ат Башы райондук аскер комиссариатынын бөлүмүнө жумушка орноштуруу үчүн 70 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын талап кылган. Аны кармоо учурунда автоунаасынан 30 000 сом акча табылган. Бул факты кылмыш жазык кодексинин 326-беренесине ылайык кылмыш белгилери боюнча сотко чейинки териштирүүлөр башталып, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Бул чоң май ташуучу унаа Балыкчы шаарындагы Фрунзе көчөсү менен батыштан чыгышты карай багыт алып бара жатат. Жана чоң унаалар жүрүүгө болбойт деген жол белги илинип турган бул көчө менен кирип кетти. Окуянын өнүгүшүн алдыңкы мүнөттөрдөн көрүңүздөр. Унаа бир топ жерге чейин токтогон жок. Токтогон соң айдоочусу унаадан түшө калып эле. Болушунча өктөм сүйлөшүүгө өттү. Мамнайдан келип Фрунзеге түшкөндө постоянно эмне жүргөнсүз? Постоянно 8 Бу Беркиге комсомольскийде да. Бу учурда Аке, мен биринчи жолу сомозу бүзүп. документтери Биз турганда эч ким өтпөйт. Бирок биз жокто өтүп атабыз. Кирип атасыз. Алымда учуп кирди ошага. Учуп кирди. Каяка учуп кирди? Күнө турбайбы? Узак капсаны кине мөр жакта турат. Дет жакта турат. Бу жактын баарлыгы бузулуп турбайбы? Турбайт этине, көз көрбөйт аты сары кеткен. Кана да отсаң анан айтам да. Моуну көрсөтүп атканда. Бул эмес кине турат, дет жак. Мына бу деле турат, дет жактын баарлыгы бузулуп. Муну сен өзүң көрсөтүп атасың. Мен детигин айтып атам. Детик сарын айтып атам. Эсин тааныйм мунун да эсин. Силердин коллегаңар көпсү. Беси жетти. Ой, мен муну айткан жокмун. Детигин айтып атам. Детигин. Айтып атпайсың, коллегаңар. Сен өзүң көрсөттүң муну. Анан мен айттым коллегаңды.
Ал чал. Байке, сөгүнбөй сүйлөңүз. Сөгүнбөй сүйлөсөңүз. Сураңызчы. Алдыңның алып қояң. Байке, мен жұмыш кылып атам. Жұмысқа мен тартасың. Сөкпөй сүйлөңүз сиз. Сиз сөгүнүп атасыз, ошол үчүн сиз тартып отурмун. Не? Сөгүнгөн жокмун. Сөгүнбөй сүйлөңүз. Тартчы байке. Толчу. Ал чал. Албайм, байке. Не кыласыз? Албайм. Көтөрмөсүн отомаса ишин арасы. Мына азырчы өзүм орозодомун, ушунун баарын ушундай. Кетчи алды маңдайыман. Мен эчтеке деген жокмун, жерде жазып атат штраф. Байке, неге, эмне себептен кетишим керекмин? Эмне себептен тартышың керек сен? Мен жұмышым ушундай. Ана көрсөтчү. Байке, Эмне деп турат бул жерде? коомдук биринчи канал Сейитбек уулу Темирлан телевизор программасынан. Анан мен көзүңө эмне преступник көрүнүп атам. Байке, мен преступник деген жок мен сизди. Мен инспектордун жүрүп жаткан ишин тартып атам, байке. Бир жолу тарт. Канча жол тартам өзүм билем, байке, мен жұмышыма. Турачыңыз, кечирип коюңуз. Турачыңыз. Ал чалды камераңды. Байке, мен инспектор тарттым, анда сиз бияка туруңуз. Бияка турсам кошо Анда бияка албайсың туруңуз. камераңды. Анда сиз сөгүнбөңүз. Телефон номерин байке. Айдоочу бир жинденип, бир жай сүйлөп олтуруп, чоң унаалар жүрө турган жол такыр эле жараксыз экендигин, мунун айынан унаасы бузулуп жаткандыгын айтып чебелектейт. Ал эми жолду оңдойбуз деп шагыл төгүп, жаңы көпүрөлөрдү салып жаткан жол оңдоочуларынын дарегине дагы байкебиз сөз таштаганга жетишти. Инспектор, сизге уксатпы? Негизги бул жол чоң масштаб автоунааларчы, бул жол менен кайсы жол менен кириш керек эле негизинен? Ал жакты казып салган, момундай арык кылып салган. Мен могу яшигимди көргүлө. Могу яшигимди көрсөм, өткөндө талкаланган деген алдык. Азыр видео съемка менен Жакпы. кайра барып көрсөтөбүз, аякка дейин жана дөңдөргөн. Ал тиги сырткы жол жаманбы, байке? Аяк бүт каңкаңып салган, мон толдор. Асфальт сыйрылган да. Айбез. Негизи ошол жак менен кетиш керек болчу. Эмне себептен анда айтып атпайбы, машинам талкаланды деп, байке? Шагыл жол. Шагыл жол? Мына канча болду уже? Аударып сурап жазашпайт. Ушу милиция иштегенде жол жасагычтар ошондой иштесе гана эч ак бүтөт беле жолдо. Арга серин чукуп салган. Мунун машинанын ремонту кымбат. Мындай жол жаман жолго түшпөй, мына могу Комсомольскийге түшкөндө кармады деп Патрушо, Жол жамандыгынан Комсомольскийге кирдим. А сен Комсомольскийде знакты мен көргөн жокмун. Балага ажакта турат знак. Фрунзенскийде. Комсомольскийде турат. Абдрахмановадан келдиңиз деп жазып берем. Ал жапыс да мындай. Бирок меники өтпөйт андан. Мындай чоңдор өтө албайт аябы. Бул деген бул өткөн эле көрүнөт, курсагы менен эле жер чийбейби? Мостор салынат. Аларды же мынтип түздөп койсок өтөт элек да. Гос өкмөттөн эле милициялар эле беттен алганды билет, а башка жолчу молчулар мештеге жазабай эле жатпайбы. Өзүңөр деле мондай эки жакты карап мындай адам керчиликтүү болду да. Болуптур, жол жүрө анда мен сен азыр отуруп. Пустой бул опасный груз эмес. Пустой. Бизде допускада жазып турат, опасный груз жүктөгөн күнү мындай жүргөн болбойт деп. Мына өзүнүн маршруттары бар. Ошондо именно белгилөнүү опасный груз жүктөлүү кезде деп. Така коёбуз. Сен экөөбүз дагы жолуп сүйлөшөлү Ерлан. 15 күн ичинде төлөсөң жарым төлөйсүз. Канчалык жаздың сен ошондо? Канчалык штраф болду жерде? Знакка жаздым. Канча знак? 3 күн. Жарымы 1,5 болот. Аман эле болчу, аман эле. Биз атайын Жанатан айдоочу күйүп пышып жаткан жолго барып көрүүнү туура көрдүк. Бул жакка келгенибизде чындап эле көпүрөлөр чукул жана бийик болгондуктан мына мындай алды жапыс чоң май ташуучу унаалар илинип калчуда экен. Бирок бул жол жаңы салынып жатат. Балким толук салынып бүткөндө бул кемчиликтер бардыгы калыбына келет деген ишеничибиз чоң. 2003 жылы туулган Мукашев Марлис Койчуманович изделүүдө. Ал үстүбүздөгү жылдын 13 май күнү өзүнүн үйүнөн чыгып кеткен бойдон ушул күнгө чейин кайтып келген эмес. Кимдигин бул сүрөттөгү баланы көргөн же анын кайда жүргөндүгү тууралуу маалымат билсе, жакынкы милиция бөлүмдөрүнө же экрандагы телефон номерлерине чалып кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз.